Те алыста көрүнүп турган Кожомкул айылы кадимки Кожомкул балбан туулуп өскөн айыл. А бул болсо ошо кыргыз элинде даңазасы менен айтылып жүргөн Кожомкул балбандын көтөрүп койгон ташы. Бул күмбөздүн ар жагында. Азыр ичине кирип чыгабы. Монун ичи бүтчү. Улетке сыяктуу кызыл тасыл, арабский жазылган анан китептер бар болчу. Силер билбей калдыңар. Анан ба жумгалга караганда ба жерттирүүдөн кийин барып усулуп калып муну кайра эме жумгалдыктар жасаган. Анан ол жерден чыгып баратып, ол жерде ошо Кожомкул шыбап, Кожомкул эмет менен монтуп эки колун басып кеткен экен. Анан мунун баары кулап калып анан ушул калып калган. Кожомкул балбандын колунун изи экен бул. Анан мунун баары кулап калып анан ушул калып калган. Карасаң. Неге шатыр. Ушуну бастырсаң, колуңду. Бул аябай кичирейип калган, мындан чоң болчу аябай. Кожомкул балбандын колунун изи экен бул. Ошо ичи ушундай экен, тегерете киши отурмагандай тирөөбүчтөрү менен. Өйдө жак болсо Кызыл Ой, андан ары Жумгалга кетебиз. Абдан кооз жерлердин бири. Туристтер көп келет бияктан. Тегерек чети мындай мүрзөлөр. Кожомкул айылы бул. Бул болсо ошо жаңа эле кирип чыккан колдун изи бар күмбөз. Тиги болсо моло таш эстелик катары. Чаргынбайдын мүрсөсү. Бул Кожомкулдун көтөргөн ташы. 8 кыларам деп айтып атышат. Муну салган уста дагы эшигин ачып жапканда Чаргынбай деп басылып жабылчу экен. Ошого чейин чыркыратып жасаган усталар экен да илгерги. Анын ичинде бир китеп, эменин баары жасылып болчу. Анын баары кийин Өткөн муну баягы жумгалдын немеси болгон 100 жылдыгы болгондо муну реставрация кылып жасашкан. Онун баарын ошо жумгалдыктар тоскон. Аташты да айлантып акырын баттап. Эмне алды колуңа болду?